Ысык көлгө чөккөн 4 жаштагы кызды издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, издөө иштери сууга чөгүп кеткен адамды издөө 20-күнү токтотула турган куткаруу жана издөө иш-чаралары жөнүндө жобонун негизинде токтотулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана суучулдар 24 күн бою издөө иштерин жүргүзүштү. Бирок натыйжа болгон жок. Издөө иштери 5 аймакта эртең мененки саат 5:00дон 21:00го чейин жүргүзүлдү. Суучулдар 20 метр тереңдикке чейин киришти. Көп сандаган куткаруучу топтору тартылды. Алар көлдүн үстүндө, астында жана жээгинде издөө иштерин жүргүзүштү, бирок натыйжа болбогондугун ведомстводон билдиришти. Ички иштер министрлиги Фейсбуктагы политузник баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшеналиевдин кармалгандыгын бышыктады. Анда 19 жаштагы блогер 14 августта Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган видеону аталган баракчага жайгаштыргандыгы үчүн милицияга чакыртылып кармалгандыгы айтылат. ИИМдин маалыматында эски видеонун политузник баракчасына жарыяланышында кээ бир активисттердин жалган жана так эмес маалымат таратуу кызыкчылыгына болгон жетимтоо кенинин айланасындагы абалды курчутуу максатында коомдук ой-пикирди атайлап манипуляциялоого багытталгандыгы байкалат. Аталган жагдайда кылмыштын курамы болгондугуна байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин массалык башаламандык 3-пунктуна бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу тараптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө кызматы тарабынан тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Блогердин тарапташтары анын камалышын саясий куугунтук катары ысбаттап жатат. Бишкекте Honda Fit менен BMW үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, BMW автоунаасы андан ары сүрүлүп барып 5 жөө жүргүнчүнү сүзүп алган, 3 жаран реанимацияга жаткырылган. Учурда автоунаалар айып короо жайына токтотулуп, кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда.